Биринчи унда өкмөт үйүндө балдардын алгачкы онлайн саммити өтөт. Бул тууралуу өкмөттүн маалыматтык камсыздоо кызматы кабарлады. Быйыл COVID-19 пандемиясына байланыштуу балдарды коргоо күнүн белгилөө онлайн режиминде өтөөрү белгиленген. Кыргызстандын балдарынын биринчи онлайн саммитинде балдар жана өспүрүмдөр балдарга карата зомбулук көрсөтүүгө болгон көз караштары, ошондой эле аларды тынчсыздандырган маселелерди кандай даректөө керектиги жөнүндө талкуу кылышат. Иш-чарага 50 бала катышып, ар кыл түзүмдөрдөгү расмий адамдардын катышуусунда өз көйгөйлөрүн талкуулашмакчы. Ар бир аймактан 6 бала, ал эми Бишкек жана Ош шаарларынан 4 баланын катышуусу күтүлүүдө. Саммиттин жыйынтыгы боюнча зомбулукту токтотуу үчүн балдардын кайрылуусу кабыл алынат. Анда балдар жана өспүрүмдөрдүн негизги бөлүмдөрү бириктирилип, бакубат ата-энелер тажрыйбасын илгерилетүү жана ар кыл түрдөгү денеге залал келтирүүгө тыюу салууну колдоо үчүн 10 миңден ашуун адам кол койгон Тумар манифести менен бирге улуттук жалпыга маалымдоо каражаттарына берилип, өлкөнүн институттары арасында жайылтылат. Иш-чарага вице-премьер-министр Аида Исмаилова, ЮНИСЕФтин Кыргызстандагы өкүлү Кристин Шоль менен жана башка расмий адамдар катышат.